Albatta, бұл январ айларында, өзгөчө ошо декабрдын аягы, январлар айларында Казакстанда буудайдын 70 теңгеден ашып кетишине байланыштуу болду. Анын бир канча себептери айтылууда. Мага жеткен маалыматтар боюнча, анын баягы кышкы кыйын шарттар менен катар Казакстандагы бир 70тен ашык элеваторго текшерүү барып, алардагы сактала турган мамлекеттик буудайлар орунда турабы жокпу деп ошолорго комиссия барышына да байланыштырып атышат. Бирок кырдаал бүгүнкү күндө бир аз өзгөрүп, ошол 3-класстагы буудайлардын баасы бир канча теңгеге түшүп кетип, стабилдешти. Менимче азырынча мындай бул проблема өтүп кетти десек болот да. Ошондо кайра ун көтөрүлүп, кайра өзүнүн баасына түштүбү же Өзүнүн боюнча калдыбы? жок, түштү. Буудайдын баасы түштү. Бирок кымбат сатып алгандар эми унун түшүрө албайт да. Ошон үчүн бул түздөн түз Казакстандагы кырдаалга байланыштуу болду. Бул дагы бир нерсени көргөзсө да, Кыргызстан өзүнүн азык түлүк коопсуздугу маселесинде дагы өз алдынча боло албагандыгын, ушу кошуна Казакстандын же ошол сыяктуу өлкөлөрдүн кырдаалына түздөн түз көз каранды болуп калганын, бизде өз алдынча азык түлүк коопсуздугу боюнча саясаттын жеткиликтүү же туура жүрбөгөнүн көргөзүп койду да. Ошол жеткиликтүү туура жүргүзүү үчүн кандай жолдорду? Биринчи кезекте биздин азык түлүк коопсуздугун деген бул нан, бул май, чай деген сыяктуу бир канча маселелер бар да, азык түлүк коопсуздук. Ошол маселелерди өзгөчө өзүбүздө өндүрүүгө мүмкүн болгон нерселерди өндүрүшүбүз керек. Биздин дыйкандар буудайларды өндүрүш керек. Аны өндүргөндөн кийин буудайын сата албаса, дыйкан экинчи айдабайт. Демек, анын буудайын ала турган дарды дагы кадагы мамлекеттик колдоо керек. Эртең күнү буудайын өстүрүш үчүн дыйкандар болуш керек, анын буудайын ала турган кайра иштетүүчү компаниялар болуш керек. Анан ошондо бизде өзүбүзгө жетиштирилүү нан асыктарына байланыштуу продукциялар өндүрүлөт. Демек, биз ошондой кошуна өлкөлөрдө кырдаал болуп, эртең 70 элеваторун жаап койгон мезгилде, бизге аяктан баалар көтөрүлүп, буудайларын бере баштаган мезгилде, өзүбүздүн буудай, алардын буудайын карабай өзүбүздүн буудай менен окутканга болот. Алардын саясатына, алардын азык түлүк кырдаалына байланышпай саясат жашообузду улантканга мүмкүнчүлүк болот. Ошондо биз азык түлүк коопсуздугу маселеси боюнча бул позицияда өзүбүздү камсыз кылган болобуз. Биздин шартта ушул иштерди ишке ашырууга мүмкүнбү? Мүмкүн. Болуп келген мурда. Советтер Союзунда дайыма болуп келген. Азырда жасаса болот. Ал бул маселени, демек, бул маселеге мындай жетерлик көңүл бурбайт же тиешелүү уюм ведомство өкүлдөрү жакшы түшүнүшө албайт дегенди көрсөтүп турат да.